Elinde bilen kara turpağı buladım onun için. Aralashma bulup keyin uruk solunadi bunun üstüne. Uyg'urabad ayılının turgunu Jahongir Jorayev 3 yıldan beri günöskana işletip Kıtay'dın Pekin kapustalaарын sırrın tapkan. Günöstü Aravan rayonunda gün жылуу болгондуктан kapusta erте bışıp dıykan ekinci түшүмдү алууга da жетишерин айтат. Bir ay murun бул түрдөгү kapustanын көчөттөрүн үй шартында даярдаган. Быйыл günöskanaga 4000 туп kapusta егип түшүмүн чет өлкөгө чыгарууну пландоодо. Soğukka çidamlı bu. Быйыл кыш жылуу болду. Буйруса эртели түшүм алабыз деп турам. Жылдагыдан көп көчөт эктим. Азыр бул капусталар 40 күндө бышса, артынан эле помидор өстүрөбүз. Буларга кеткен мээнетти актөө үчүн 2 жолу түшүм алышыбыз керек. Пекин капустасынын өзгөчөлүгү эрте түшүм берет жана аралыгын жакын эгип, миңдеген көчөттөрдү батырса болот. Başında birinci egilgende Pekin kapustасы гүл сыяктуу түйшүктү талап кылат. Эгерде суу жетпей же суукта калып кетсе, түшүм бербей коюшу мүмкүн. Ал эми ысыкта гүл ачса да жараксыз абалга келет. Андыктан бир температурада кармоо зарыл. Ар бир көчөттү дыйкан өзү даярдагандыктан баасы 3 сомго жакындаган. Былтыркы жылы ар бир капустаны 30 сомдон чет өлкөгө экспорттосо, ал эми ички базарларга 20 сомдон өткөргөн. Жахонгир мырза Пекин капустасына чет өлкөдө талап жогору болгондуктан көпчүлүгүн Орусияга жибере тургандыгын да кошумчалады. başında birinci egilgende Алгач бул капусталарды жакшы караш керек. Жылуу жерде кармоо зарыл. Бир аз өскөндөн кийин суукка чыдамдуу келет. Өзүбүздүн базарларга алып түшпөйбүз. Түптүз Россияга кардалар алып кетишет. Азыр көчөттөрдү үй бүлөбүз менен отургузуп жатабыз. Алган түшүмдүн 50% акчасы пайда болсо, 50% көчөткө жана дарыларга кетет. Учурда дагы 10 сотук жерге күнөскана куруп, дыйканчылыкты өнүктүрүү планым бар. bir ay үйde saktap. Араван районунун Тепе-Коргон айыл өкмөтүндө быйыл жазгы талаа иштерине даярдык көрүү тапшырмасынын негизинде эрте башталды. Анткени өлкөдө дыйканчылык кылууну биринчи аталган район баштайт. Андыктан сугат-суу маселелери, ирригация багыты колго алынып, иштер кызуу жүрүп жатат. Мына быйыл талаа иштери башталып, Чилдеда чыгып талаа иштери башталды. Азыр мына таладагы арыктарды чаптырып, жана өкмөт жагынан жардам берип, чоң арыктарды тазалашты баштайбыз эми. Дыйкандарыбыз мына күнөсканаларга баштады эмелерди, капсуларды отургузушту. Жакында дагы эме помидорлорду отургузушат. Азыр мына чет мамлекеттерге, Россияларга жакшы продукт жеткирип берели деп аракеттенишип атат дыйкандарыбыз. Уйгурабад айылында 200 гектар сугат жери болсо, анын 50 гектарын күнөсканалар ээлейт. Дыйкандардын көпчүлүгү күнөсканаларда жашылча жемиш эгишет. Мындан тышкары эгин таласынан пахта, жүгөрү жана башка багытта түшүм алышат. Көпчүлүк учурда жылына бир нече жолу түшүм алууга багытталган жашылча жемиштерди өстүрүп келишет. Исхак Туратбеков, Гайбулла Авазбек уулу, Ош ТВ.